Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин алдындагы жол чарба департаментинин Талас аймактык бөлүмүнүн башчысы Кармалганын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирет. Шектүү жолдорду оңдоо жана куруу боюнча аткарылган иштерди сын пикирлерсиз кабыл алуу үчүн жол эксплуатациялоочу ишканалардын башчыларына мыйзам сакчылай сыйлык алганы аныкталган. Бул асфальтталган жолдордун сапатына терс таасирин тийгизери айтылат маалыматта. Учурда шектүү Талас шаары боюнча ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Тиешеси бар башка адамдарды да кылмыш жоопкерчилигине тартуу иштери жүрүүдө. Аталган мыйзамды 2025-жылдын январь айынан тартып күчүнө кирди. Коррупция менен күрөшүү боюнча өтө чоң иш жүргүзүлүп жатат. Кызматтык кылмыштар менен коррупцияга фактылар боюнча айып пулдар жоюлуп, мамлекетке келтирилген зыян мамлекеттик кайтарып берүү жөнүндө тышкары күнөөлөрүнөн эркинен ажыратылат. Андан тышкары бул кылмыштар боюнча соттолгондор, алардын үй туугандары мамлекеттик жана муниципалдык ишке алынбайт. Деп 19-дун жетекчиси чыгып койсоңуз. Аталган кишилер чыгып койсоңуздар.